Мен ошол дагы манас тили менен бир азыраак айтып берейин. Азыр биз өнүгүп атабыз, өсүп атабыз. Ой, укмуш, экономикабыз көтөрүлүп атат дегендерге бир аз кулагына күмүш сырга болсун. Ал көтөрүлгөн экономика эртең табият кыйратып койбоор бекен? Ошону да ойлонуп жүрсөк, анткени биз ар тараптан өнүгүү өсүүнүн жолдорун издешибиз керек. Бул эми манас тилинде айтып атат. Жараткан айтып атат. Жараткан адамзатка соңку ирет, жар кылган өз буйругун мындайча деп. Алмашып нечен дорлор сан мен кылым, адамзат өнүгүүңө жардам кылдым. Каратак дилиң жерде кошуп өткөн, канча ирет кыйды тамыр түбүңөрдөн. Азыркы жаралуудан баштап адам, ар бириң өзүң үчүн көрөсүң гам. Жоготкон арулукту тапмайынча, жол жабык ааламдагы аян сырга. Арулук дилге уя салмайынча, адамзат кыйрарсыңар дагы канча. Ошондой кыяматка кабылганда, ойгонуп жаткан эрлер ант уйкуда. Жоготкон жолунуна салып кайра, жашоону тартуулашаар адамдарга. Таасири кара күчтүн жеңилмейин, таппайсың жоготконуң адам билгин. Мына көрдүңүздөр, биз ошол ичибиздеги арулукту тапмайынча, каралыгыбыз менен жеңилмейинче жол таппайт экенбиз. Андан кийин ошол жерде айтылып атат. Мен аян сырлар бул ошол арулугу бар адамдарга туура так маалымат берип, ааламдагы аян сырга ичиңдеги сезим туюмдарың иштеп, анан ошол жанагы илгерки энелерибиз сезип туюп, жүрөгүм сезип атат, бир нерсе болуп жүрбөсүн дегендей сезүүлөрүбүз иштейт. Анан жөн эле отуруп алып эле ошол медитация кылып эле анан жөн эле бир немеде жүргөндө андай иштебейт. Ошон үчүн болушунча жашообуздагы ошо өнүккөн нерсе буйрусун, куткулсун, ал да эмгек. Бирок болушунча арулукка, дилдин, жан дүйнөнүн, рухтун арулугуна, тазалыгына келмейинче аалам аян сырга жол жабык болуп атканын, ошол жердеги тазалык орнобоюнча дагы кыйрап кетерибизди ошол салып койгон азыр көрүп атасыздар. Аябай катуу адамдардын ар бирин үшүнүп ала турган жанагы өлтүрүп кетүүлөр, кыйроолор болуп атпайбы? Жолдо эле авария, андай мындай башкалар. Бул жөн гана ар бириңди ошол нерсе мисал болуп атат. Көзүңөрдү ачкыла депчи. Себеби дагы канча кыйрайсыңар деп атпайбы, жоготкон арулукту тапмайынча. Азыркы жаралуудан баштап адам дейт. Ар бирибиз жаралып эле өзүбүз үчүн кам көрүп атпайбыз да. Биз бирөө үчүн, эл үчүн, жер үчүн илгеркидей кам көргөн аз эле бизде, саналуу десек деле болот. Миллиондун арасынан бирден экиден гана терип көргөн адамдарыбыз болуп атат. Ошол сыяктуу болушунча ошол жараткандын жасап кеткен табиятын сактоо үчүн, жараткан ошол жарандарын адамзатты ошол жакшы арулукка алып келиш үчүн кам көрүшүбүз керек экен да. Болушунча ошондуктан илимдүүлөр илимин жеткирип, билимдүүлөр билимин жеткирип, колунан келген кара күчтүн кызматын кылып, ошондо гана бул жерде айтат, ошол өткөрүл келгенде адамзат бири-бирине акысыз кызмат көрсөткөндө токтойт депчи. Азыр эми биз андай нерсени айта берип айткыбыз да келбей калган. Ошон үчүн мен сиздерге болушунча эми кантип жарык болуп кетээрин, кантип түбөлүк тынчтыкка, тынч бейпил жашоолорго орношушубузду, кантип улуулукка калыптанышыбызды гана айтайын. Ошон үчүн биз кыргыздар бүт нерсени, сырды биздин мезгилге, биздин ошол мурунку ата бабаларыбыз жашап кеткен ооздон оозго айтылган дастандардын чечилүү сырларына, аттарыбызга, жерлерибизге бүт каткан. Ошол сырларды чечүүнүн аракетин кылсак, анда бизге жеңил болмок. Ошон үчүн мисалы бизде азыр ошол Куранды мындай окусаң эле ушул бейишке чыгасың, мындай парыздарын аткарсаң деп атат. Негизи Кудай кудуреттүү жараткан. Бул аябай мындай кылсаң эле болот деген нерсе эмес, ал сырдуу. Анын да ичинен сырларды чечип чыгыш керек. Анын дагы катылган жерлерин табыш керек. Ал деген бүт нерсе ошол ойго салынган
сөзгө салынган, жашоого салынган сыр да турат. Ошол сырларды ачуу менен иштеги арулукту табуу. Мисалы биз айтат да, сөздөн жоктон бар болот дейт, бардан жок болот. Сөз аркылуу биз бар болуп турабыз дейт да. Бул деген кандай? Мисалы көз деген сөздү алайлы. Көз деп айтсак биз көрүнө жашоону көрүнүн эле ойлойбуз. А жок, көз бул көөдөй караңгылыктан акты изде деген сөз. Ошол ак жакты көрүр, ак жакты жарат. Ар бир мисалы оозубуз менен болушунча аракет кылып, жанталашып, эскини жоюп, жакшы нерсени сүйлөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ооз менен куулжута кыргыздын бизге сактап келген куулжуган үндөрүн, ырларыбызды, куулжуган дастандар, сөздөрүбүздү жеткирип, элге жеткиришибиз керек. Ошон үчүн бизге азыркы үн аркылуу сүйлөө, сөз аркылуу ооз берилип атат. Мына биз ошол нерсени табуунун аракетин, жолун, жоосун издештиришибиз керек. Ошон үчүн манас тилинде көптөгөн кайып казынасынан катылган сырлар бар. Мен ошолордон аз-аздан кыскача эми сиздерди татаалдата албай ошону жеткирейин деп аракет кылып атам. Ошондуктан биз көгөрөлүк десек, бата алууну, көгөрөлүк десек ошо өсүүнү, сырларды чечүүнү аракетин кылышыбыз керек. Арулануунун, тазалыкка келүүнүн, тынчтыкка келүүнүн, жөнөкөйлөштүрүп, анан бара пикирлешип, сырдашып, ошол менен ачылып, өзү жашоону нугууланып кете берет. Ошон үчүн айткан да, көктөн жамгыр менен көгөрсө жер, көп берген бата менен көгөрөтөр депчи. Элибиз ошол улуу мундардан, ошол улуу нерсени камтып келгендерден бата ала жүргөн. Биз дагы ошонун учуң кыргылбай ала жүрсөк. Бар болуңуздар.